Мындан да класс, мындан да керемет. Maşorda tartıştı. Ушундай. Бул ойнойбуз. Көргүлө анда. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all. Assalamu alaikum бардактуу жалпы көрүүчүлөр. Жакында эле Кыргыз киносунун тарыхында дагы бир өзгөчө фильм жаралып, дээрлик Кыргызстандан эмес, Орто Азияда белгилүү болуп келе жаткан Руслан Акын агабыздын бейшинен таманында кино тасмасы чыгарып көрдү. Ошол кинону көргөндөн кийин кандай жерде тартымдуу болду экен деген ой менде пайда болуп, ошол жерди көрүүнү эңсеп бара турган жер Кызыл Үңкүр айылы. Бул Базар Коргон районуна карайт, а район Жалал Абад областына карайт. Бул жака жолго чыгуу үчүн автовокзалга барып эле таксилер менен же болбосо маршрут адамдар менен түз барсаңыздар болот. Келиңиздер, анда бул кереметтүү жайга кантип жетебиз? Студентсизби же жеке саякаттоону жактырасызбы? Айтар айырмасы жок. Аз гана каражат менен көздү жумуп чыксаңыз болот. Алгач жаңы автовокзалга барасыз. Анда маршруттук каттамдар люкс такси тагыраагы 4 орундуу 2000 сом, же 7 орундуу минивен 1500 сом менен жолго чыгасыз. 9-11 саат аралыгында сиз Базар Коргон районунун вокзалынан түшүп, табитке жараша тамактанып, андан соң Кызыл Үңкүргө кетчү каттамдарды карап, болгону такси 150 сом. Ал эми кичи автобустар 120 сом менен айылга жеткирип коюшат. Мына ошентип азыр Базар Коргон шаарындабыз. Мында курсактыкан көрүп алып туруп, андан ары Кызыл Үңкүрдү көздөй сапар тартабыз. Ошентип бисмилля дегенде эле кооз эки тарабы жаңгактан өскөн туннель салкын жел менен кошо тосуп алат. Санагы кооздуктар, анда кызыктар баары алдыда болот, андыктан биз менен бир болуп туруңуздар. Андан ары жолмо-жол кооздуктарга көзүңүз тойбой, бак чиркиндеп, алаңдап ачылган ооз менен ары көздөй бара бересиз. Улам токтоп табияттын кооздугун тешетиктеп тургуңуз келет. Бирок андан ары жакта эмне болду экен деген кызыктар өзүнөн өзү тартып турат. Базар Коргондун центрине ошол бурулуп болжол менен 32-35 километр жүргөндөн кийин ушундай тактайча көрүп аласыздар. Будан солго бурулсаңыз Аштанбап Токой чарбазына, Аштанбап эс алуу жайына барат экен. Ал эми түз кете турган болсоңуз, бул Кызыл Үңкүр айылына барат экен. Алгач Кызыл Үңкүр айылына барабыз. Ошол жактан автобус жетише турган болсо, анан Аштанбапты көздөй дагы ичине тартып беребиз. Базар Коргон районуна да бир аз токтоло кетели. Калкынын саны 200 миңге жакын. Анын 55% кыргыздар, 43%ын өзбектер, 1% уйгурлар жана 1%ын түрк, орус жана башка улуттар камтыйт. 8 айыл аймактан туруп, биз бараткан айыл Кызыл Үңкүр айыл аймагына кирет. Учурда азыр Кызыл Үңкүр айылына негизи жете элекпиз, бирок жеткенге чейин эле көздөр тоюп калды. Тоюп калды дегенде дагы мындан да класс, мындан да керемет айылга баратканыбыз сезип атырып, эми алдыда байкайбыз. Болгон табиятты видео аркылуу жеткирип бериш кайсы бир деңгээлде өз ишин аткара албай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жака сөз келип, көз менен көрүп, унарланып, тоюп анан кетиш керек экен да. Акыр аягы Базар Коргон шаарынан 1,5 сааттан кийин Кызыл Үңкүр айылына кирип келдик. Айлана теребел жашыл көйнөгүн кийип, ажарына чыгып калган мезгилдин эң кооз учуруна туш болгондой, көздөр дагы деле тойбой келе жатты. Алгач айылды аралап, жергиликтүү тургундардын айтуусунда азыр эс алуу маалы ачыла электигине байланыштуу көпчүлүк жайлар бекилүү экен. Бирок түнөп кетүүнү кааласаңыз, меймандос келген айылдыктардын кимисинин үйүнө болсо да сүйлөшүп калып кетсеңиз, кубануу менен тосуп алаарын айтышты. Ошентип Базар Коргон шаарынын борборунан
50 километрден ашканда Кызыл Үңкүр айылына кирип, ушундай бир жайлоодогудай эле абаны, жайлоодогудай эле кооздукту, жаратылышты көрө алат экенбиз. Сууду каяктан алып келип атырыңар? Эй, кандай? Салам алейкум. Кандай? Жакшыбы? Андан соң кино тасма тартылган. Футбол ойноочу талаасына келип, бактыга жараша биз менен киного тартылган балдарды учуратып, алар менен футбол ойноого кириштим. Ошентип футбол ойногон жерине келдик. Ушундай муш жерде тартылыптыр. Атайын футбол ойноого ошол кинодо командалаштар келди, азыр силер үчүн жакшы бир футбол талаасын oyunu жүргүзөбүз. Омар, жаңа кинону көрдүңбү? 5-нен тамамдасында ошо катыштык. Сен катыштыңбы? Красавчик. Да, ким катышты? Мен. Мазамат. Силер бүт актер турбайсыңарбы? Ооба. Красавчик, молодец. Азыр биздин команда, Көкбөрү командасы менен Жолборс командасы, Жолборс командасы менен футбол ойнойбуз. Көргүлө анда. Кел, Муха. Рахматчым, жакшы оюн курдук. Сен менен командалаш болуп ойногонума аябагандай кубанычтамын. Буюрса алдыңкы убакта дагы кезигишебиз, жолугушабыз, Урматтуу каршылаштар, силер акыркы мүнөттөрдө жеңиштикке илип кеттиңер. Не дейбиз? Ийгилик. Буюрса жакын күндөрү дагы оюнду кылабыз, Ийгилик жигиттер, жакшы ойногула, Дагы ойнайбызбы? Болуптур. Дагы ойнойбуз, дагы келгенимде. Азыр үйгө барайын. Кошкула. Тилекке каршы кинодогу жашаган жери Кызыл Үңкүр айылында эмес экен, Арсланбокто экен. Ушунча келгениңиз үчүн ошол үйдү да көрө кетели. Кайра Арсланбокту көздөй бет алдык. Ким атың? Сәбис? Кандай? Жакшы. Денсаулык жакшыбы? Ооба.
Ким баласың? Мен Зорда. Ким баласың? Сіздердің балаңар ба? Төйкөң бе? Жақсы ойнауың, а? Мына кинодогу эпизод тагы ушул мечиттин тагы ушул жерден тоолорду арткы фондо кылып туруп көрсөткөн аябагындай сон. Арстанбалдын центрине келдик. Мындан Арстанбалды көрүү үчүн негизи жол тандабастар менен барыш керек экен да. Калтыра жол тандабастар. Жана окуусу болгон бул. Маке арттагы туу. Центрдеги үнү сол шаркыратма суу. Мынакей достор, акыр аягы ошол үйдү таптык. Үйдү таап азыр кирип көрөбүз. Ичиндегилер кандай макул болду экен тартканга. Ма балаларым кепти, мына биз немеге тартыпты. Машу үйдө ошо 5 эненин табанасында тартылган кинону машөрдө тартышты. Чырайлуу солон тартылыпты. Тарткан балдарга эм рахмат, ойнагандарга эм рахмат. Алла разы болсун. Бир көргөндө Кыргызстанда ушундай керемет жай бар экенин аябай суктандык эле да. Анан Кудай буйруп ушул жерге да келип сизди көрүп рахмат, кубанып Алла разы болсун. сүйүнүп атабыз. Берсин. Рахмат чоң. Ушул жерде Адил чуркап келип апасына. Ал жерде апасы жакшы бир чайын даярдап аткан жери ушул жер тартылган. Биз карт деп коебуз, кроват. Ушул жердин жайында чай ичип отура турган жайы. Анан могул жерде дагы ушул жердеги могу гүлдөр, Солон ачылып гүлдөр. Yarın keseniz, ben konan falan ağaçta ушул бөлмөдө Çayşilesin mi? могул жерде чай ичкен жери бар кинодо. Ушундай бул жактагылардын жашоона көп эме албай ичкери кирбейли болуп, в основном негизинен ушул жерде тартылган да. Анан бизди жылуу тосуп алган бул жердин үй бүлөлөрүнө дагы чоң рахмат, ыраазыбыз сени. İşinizге ийгилик. Ahmet dileni versin sizlerin balların. Tencereler sağ olsun. Ушундай. Намаз дейп, тазалык. Чоң рахмат. Анан эми Арстанбапты үстүнөн жогорурактан көрүп кол деп ошол могу үй болчу, кино тартылган жер. Ошодон келсек, вышка көрүнүп калды, вышканы иштеп атырабыз.
ошол жакка келип табиятты көрсөтүп калды дедик. Дагы бир барылбай калган жерлердин бири ушул видеодогу шаркыратма. Бирок күн кечкирип кетти, тилекке каршы буга жетишкен жокпуз. Кийинки учурда эгерде жолубузду ушул жака дагы бир жолу түшүрүп турган болсо, ошол шаркыратманы жанагышка бул жакта Бабаш ата чокузу тарапта көлдөр бар экен, ошол көлдөрдү көргөнгө аракет жасайбыз. Басаты Карсел көрүнүп турган жер чоң парк. Ал жерге да барбадык. Мына ошентип бүгүнкү кереметтүү Кыргыздын дагы бир керемет жериндеги жакшы бир видео, балким жаман жагы да бар чыгар. Кийинки да Кыргызстан кооз аймактарынан жолукканга чейин аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.